Assalamu alaikum Desin TV kanalında bloger Bakıt Sulayman sizler menen akırkı kırdaldı, akırkı okuyalardı talqılayız dostlar. Bugün 30 noyabrda 1 May rayonunduk sotunda Ömürbek Çirkeşevich Tekebayev menen Düşenkul Çotonov'tun üstünden bayağı Mayevski degen kişi 1 milyon dolar para vergenmin degen işinin dağı sotu bolup öttü. Dostlar, bu sot kanday olup bütöt? Men azыр ушул сотко прогноздорумду айтамын. 5-декабрда деп жатышабы, кайра жылдырылыптыр. Ушул жакынкы кездери бул соттун да аягына чыгууга мүмкүнчүлүк болуп калды. Өмүрбек Чиркешевич женары же бери боло тургандай болуп турат да. Эми ошол сотко мен мындан бурун бүгүн бизде айылда 5 саат ток жок болду, электр энергиясы. Анан интернеттен абдан көп артта калыпмын. Ушул 5 сааттын ичинде абдан чоң окуя болуптур. Азыр ошол окуя жөнүндө айтамын. Анан ошол чоң окуянын келечектеги кийинки сотко ушул Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин жеке тагдырына Düşenkul Çotonov экөөнүнө кандайдыр бир таасири болушу мүмкүнбү? Ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз бүгүнкү окуя жөнүндө. Мен интернетти толук ачып көрбөй эле ушул Tekebаевдардын соту мына бүгүнкү 30 өз мындай жоромолдорум айтып коюпмун. Карасам көрсө башка бир чоң окуялар болуп кетти. Андан кийин ал видеону өчүрүп анан кайра буну чыгардым. Анткени бүгүн достор Өмүрбек Чиркешевич Текебаевга өз мандатын берип, аябай ушул Ата Мекен партиясынан азыр мындай президенттик шайлоого бара жаткан Садык Шернияз мырза өзүнүн кандидатурасын алып, аларча резиденциясында, мамлекеттик аларча резиденциясында Садыр Жапаров менен жолугушуу өткөрүптүр. Бул жерде 5-6 пункттан турган эмелерде биз ымалалашууга, маданият жагынан, билим берүү жагынан Садык Шерниязды дагы билесиздер да, бул абдан мындай маданиятка, кыргыз элине, ошол эле Садыр Жапаровго же болбосо Садыхан Майдумаровторго караганда дагы бул киши эмгек сиңирип койгон мындай. Эми көп адам биле бербейт, чын айтканда эмгек аябай чоң да. Тетиги Манасчылардын немеси боюнча, айтыш фонду боюнча, Шилдей койчу мадани кыргыздын мындай руханий жактан алдыга сүрөөдө көп эмгектерди сиңирип койгон киши да. Анан ушул киши кандидатурасын коюп аябай активдүү бара жатты эле. Бүгүн ушул резиденцияда жолугушуу болуп, биз Садыр Жапаров менен дружба болдук деп жатышат. Мен ойлоп жатам, бул дружбанын мындай бир саясий өңүттө ушул абдан бул киши Садык Шернияз ушул Текебаевдин окуучусу деп коебузбу, бир мындай багытташы айтор ушундай Ата Мекен партиясында келе жаткан активдүү ушундай мүчөлөрүнүн бири. Абдан сыйласа керек менимче. Ушул киши ушул бүгүнкү мына сотто болуп кетти, 5-ине жылдырылды. Балким кандайдыр бир сүйлөшүүлөр жүрүп, ушул Текебаевдин мындай гарантиясын алды экен дегендей дагы бир ойлор болуп жатат да. Келечекте Текебаевди кайра, мына Текебаевдин уже иле турган жерлерин таап коюшту Садыр Жапаровдор. Жанакы Өмүрбек Суаналиев өзүнүн кече тастыктап берди, ушул акча алынганчын эле, анан тиги бу деп туруп. Эгерде ушул 5-декабрда деп жатышабы, ушул күнү сот болуп, анан Өмүрбек Суаналиев келип, ообачын эле ушундайлар болгон десе, анда дагы саясий кырдаал, Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин тагдыры дагы өзгөрүп, таразанын ташы башка жагына кетип калышы мүмкүн да. Балким ошол нерселерди бурда саясий соодалашуу болуп, Өмүрбек Чиркешевичке тийбей эле коюңуз, мына мен кандидатурамды алдым. Эми баягы жоромолдордо бир ушундай ымалалашуу болдубу дегендей ойлор болуп жатат да. Эмне себептен булар ушул бүгүн Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин соту бүгүн боло калды, бүгүн ушул резиденцияга барып, анан дагы бир нерсе, эмне себептен Садыр Жапаров азыр мындай, мен Садыр Жапаровго жеке каршы же болбосо мындай оюм жок. Эмне себептен ал киши башка кандидаттардан айырмаланып, ал киши азыр эч ким эмес. Өзүнүн баягы премьер-министрлик кызматын дагы тапшырган, президенттик убактылуу өткөрүп, жанагы
kızmatını da ötkörüp bergen emne sebepten bul kişinin joluguşusu alarça mamleketlik rezidensiyasında boluş gerek. Emne sebepten masalan oşol Adakan Madumar je bolmasa da oşol 50'den aşık kandidattın bardygy barıp turup alarça rezidensiyasında kandaydyr bir özlerinin opponentleri menen joluguşu ötkere albayt. Emin bul jagıdagı çyn aytkanda kiçine nekrasiva, kunigirek mınдай bolup kaldı da çyn aytkanda. Men albatta karşılığım yok. Anan aytıp жатышат, sen bilbey turup öylenen keyin tigi mınдай bildirbey turup öyle Sadır Japarov'tun karşı süylöy beret ekesin. Anan Adakan Madumarov'tun emesini tanış. Men Adakan Madumarov'u hiç kanday men bul jerde aytıp жаткан jerim yok. Tigi deputatlık şaylooga çeyin çyn aytkanda uşul PR kılıp süylöp mintip gelgenbiz. Azırkı kezde maga Adakan olowu, Sadır Japarov bolowu bardygy birdey darajada men uşunday bir mınдай pozisiyada bara jatamın da gerek bolsa men даже bularga karaganda mınдай uşul Sadık Şerniyaz akırkı kezderi öte aktifdүү bolup mına bugün kandidaturasyny alıp koyuptur uşul kişi. Эми мен албетте bunun parlamentarizmге bara jatkandыгын туура эмес деп ойлойм. Мына бирок жанагындай жакшы элдер менен кайтар байланышка чыгып жанагындай сүйлөп Facebook'tan анан жооп берип абдан мындай билимдүү грамотный жигит да бул кишичи өзүнө атына заты жарашкан ушундай. Ушул мен даже ушул Адахан анан тиги Садыр Жапаровторго караганда мен ушул Садык Шерниязды мындай бир аз эме кылып келатканмын да ушул чын эле жакшы мындай депчи. Албетте Садык Шерниязда эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Балким 1% же 2% ушундай алышы мүмкүн эле. Мүмкүнчүлүк жок. Азыркы кезде чын эле айтуу керек, мындай көп мүмкүнчүлүк Садыр Жапаров тарапта турат. Мына бүгүн Садык Шернияз дагы ушул тарапка өтүптүр. Демек бул деген ушул Атамекен партиясы дагы булар менен дружба ушул жака өттү деген сөз да. Эми азыркы кезде саясий кырдаал Адахан Кимсанбаевич Мадумаровдун тарабына өтүш үчүн калган башка мындай көз караштагы адамдар ошол партия же болбосо ушундай жеке адамдар ушулар бардыгы биригип эле бир мындай таразанын оор ташын ушул жака оодуруп жүрбөсө азыр мына Sadır Japarov tarafka bir gıyla bul degen Atameken partiyası şu jaka öttü degen. Buga çeyin dele bular Rimalada жүрүшкөн. Janakı Elvira Surabali bulardın Sadır'ın komandasına girdi. Oşölle Tilek Toktag'a ziyip girgen. Bularda mınday nese bar ele da anan janakı geçeki konstitusiyanın жаңы долбоорун талкууга койгондон кийин анан tigi Atameken partiyasынын лидери Өмүрбек Чиркешевич Текебаев абдан каттуу сүйлөп каршы чыгып ызычуу болуп мына кече эле тетиги темир жол вокзалынан баштап Ала Тоо аянтына чейин ызылдашып келишип ушундай нерселер болуп жаткан эле да. Эми буларды мындай акыркы кезде дагы башка көз салып турган дагы адамдар бар да, акылдуу жанагындай башы саясатка жеткен кишилер. Булар айтып жаткан, булар батышчыл либерал демократтар деген бир топко киришкен да. Атамекен социалисттик партиясы эч кандай либерал эмеспиз, биз солчулбуз. Солчул деген ошол коммунисттер мындай тараптар солчул деп коюшат да. Эми оңчулдар болсо тескерисинче базар, ушул капитализм жаңсаган. Ал эми либералдар мындай ортодо жүргөн адамдар да. Бүгүнкү ушул Садык Шернияздын ушул тиги Садыр Жапаровдун менен биригиши чыныгы булардын эч кандай социалисттик эмес, либералдык көз карашта ийкемдүү. Мына ушулардын ичинде жанакы либерал партия деп Жанар Акаев деген мырзабыз бар, абдан кыйын жигит ал дагы. Ушулар либералдуу саясат эле да, балким ошонун либералы буларга жугуп кеттиби айтор. Булар деле ошол аты айтып тургандай либералдык демократ батышчыл экендигин көрсөтүштү да. Либералды коркуп кетиштиби, башка кылыштыбы. Мына бүгүн барып туруп кече эле Садык Шернияз мырза абдан каттуу сүйлөп жаткан. Мен өз позициямда турамын. Эч качан мындай бир аз болсо дагы ушул маданият өкүлдөрүнүн маданият үчүн керек болсо мындай тигиндей дегендей сөздөрдү. Бүгүн болсо мен ошол 5-6 позиция маданият боюнча дагы башка жагынан дагы ушундай мен консенсуска келдим, баары жакшы деди. Албетте саясатчылардын бири-бири менен консенсуска келип, ынтымакка келип, алдыга көздөй бара жаткандыгы бизге эч кандай ызычуунун кереги жок. Бул деген жакшы нерсе. Кана эми эртеге Адахан Кимсанбаевич Мадумаров менен
Sadır Japarov birikse eldin bardıq uşul nerseni kaldırdı ele, birok tiлекке karşı bunday nerse bolboy toksoyt. Egerde birigip bunday olup kete turgan bolsa abdan sonun bolmok. Emi mындай aytып жүрүшөt, birisi prezident, birisi premier ministr bolot деп. Анан жаңы конституциясында premier ministr деген жок болот деп айтып атышат. Анан кайра Sadır Japarov premier ministrди жок кылып койсо канда башка premier ministri бар, мамлекеттер менен мамилелешүүдө туура келбей калат экен дегендей сөздөр болуп жатат. Айтор бүгүнкү бул чоң бизге ызы чуунун кереги жок. Текебаевдин тиги батышчылдары чыгып алып ызы чуу кылып, анан мындай нерселердин кереги жок да. Мындай биригүүгө келиштир, бул жакшы нерсе. Албетте муну эми ар ким ар кандай мындай талкабайт этиши мүмкүн. Мен жеке булардын ынтымакка келгендигин жакшы дедим, бирок өзүнүн ошол жанакы кечеги күnkү айтып жаткан позициясынан кайтыптыр. Мунун бардыгы ушул эртеңки күnkү Текебаевдин тагдырына байланыштуу болсо керек дегендей болголадым да. Мен мындай бир башкача бир ойду ойлоп жаттым эле да. Бул Садык Шернияз мырза өткөнкү ушул түз берүүлөрүндө айткан да. Ушул саясий кырдаалга дейт, мекеним Кыргызстан менен Биримдик партиясынын өкүлдөрү гана ушулар жанакы партия болуп өтүп шайлоого, анан ушулар ушунун айынан мындай болду деп жатат дагы. Анан кийин эч качан жанакы Кыргызстан деген партия, жанакы Канат Исаев келе жаткан Кыргызстан бар го, теги Шаршембек Абдыкеримовдердин жетекчилиги астындагы партия. Ушул партия жөнүндө эч кандай уюн катпай эле анан кийин азыркы саясий күчтүү лидерлер дейт, Адахан Мадумаров, анан Садыр Жапаров, анан Канат Исаевди да кошуп атканда ошол жакачы чоң фигура катары. Мен ушул жагынан ойлодум эле да, бул кишинин позициясы ушул акырындап барып туруп эмне себептен Кыргызстанды айтпайт. Анткени Кыргызстан деле мындай акча менен башка менен мурунку шайлоодо деле ошентип коррупциялык жол менен утуп келгендигин билебиз да. Эмне себептен бул биримдик менен эле мекеним Кыргызстанды айтып анан муну айтпай жатат? Демек бир мандем бар. Ошо Канат Исаевди дагы чоң лидерлердин катары. Мен мисалы үчүн ойлойм, эми мүмкүнчүлүк болсо азыр мына көп эле адамдар ушу Садыр Жапаровго добушун бериши мүмкүн. Азыр мына карапайым адамдар менен сүйлөшүп мен тиги бу көрүп эле турамын. Чын эле айтыш керек, мындай бул жерде пиар же буларды макташтын кереги жок. Бирок ошол эле учурда темирдей берилүү менен принципиалдуу көз караштары менен Адахан Кимсамаевич Мадумаровдун дагы абдан чоң электораты бар. Ал эми Канат Исаевдин жалданма жанагындай жашыл футболка кийген акчага жалданган артындагы командасын мен эч кандай бул Канат Исаевди мындай чоң саясий күчкө ээ болуп кете тургандыгы жөнүндө көрбөйт элем. Ал эми бул Садык Шернияз мырза бул кишини мындай жогорку тиги эки мырзага кошуп, Адахан менен Садырга кошуп, Канат Исаевди дагы айтып жатканда мен ушул жагынан ойлодум эле. Бул киши эмне себептен Кыргызстан партиясынын жанагындай жеген ичкендерин, элди сатып алгандарын айтпайт? Эмне себептен Канат Исаевди жогору коюп жатат деп? Мен ушулар Кыргызстан партиясы менен ушу Канат Исаев менен биригип кетет окшойт, бул либералдар деп ушундай оюм бар эле да. Бирок андай эмес экен. Бүгүн балким ушул Текебаевдин тагдыры үчүн кошула калыштуу. Кандай болгон учурда дагы ошол аларча резиденциясында бүгүн ошондой жолугушуу болуптур. Бул нерселер дагы бизде каяка алып барат, муну дагы көрө жатарбыз достор. Бүгүнкү негизги чоң окуялар ушулар болду. Дагы айта кетчү нерсе мындай, кандай десек, мындай биригүүлөр дагы бул шайлоонун мына азыр баш эле болуп жатат. Дагы кимдер менен болуп кетет экен, ушул чоң эле саясатчы деген киши ушундай болуп жатса, бул биригүүнүн аркасында жөн эле ата мекенчилер эмес, бул Садык Шерниязды акыркы кездер ушул жаштар канатынан могу маданият чөйрөсүндөгү адамдар дагы колдой баштаганда, бул чоң Садыр Жапаровдун командасына чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келди. Анткени Садык Шернияз, мен жеке мындай караганда достор, мына биз деле блогер, бул деле бир эми жаңы чыккан нерсе, бирок бул деле бир маданият тармагына кирип кетсе керек. Же болбосо бул журналистикеге кирбейт, же маданиятпы, же кандай. Эгерде бир кандай мындайлар жөнүндө тарта баштасаң, анда бул маданият блогерлиги болот. Же болбосо кандайдыр бир саясий жактан сүйлөсөң, саясий. Эми мен деле ушул бул киши маданияттан чыккан, анан эми мындай караганда блогерлерге деле бир байланыштуу. Эгер ушундай маданиятты сыйлаган адамдар президенттикке келсе, ушундай бизге окшогон блогерлерге, ырчыларга жана башкаларга деле жакшы бир мүмкүнчүлүктөр болмок дегендей кылып бул кишиге көбүрөөк мындай ыктап турганмын да, чынын айтыш керек.
Alem hazır olsa şunday çoğ madaniyatlı adamları da bu kişinin артынан balkim şu Sadır Nurko'joy Japarov tarafga ketip kalishi mümkün de. Oşol bugün ayta turgan dostlar, aman esen bolalım. Öz oyuңuздарды калтырып, pikirleriňizди жазып koýgula istermen. Bakıt Sulayman.